Бул жерде биздин өкмөт мамлекеттик кызматкерлерди биз атайын кандайдыр бир сөзүнөн кармап, мындай уят кылып, шерменде кылып, ушул билбеген, компетентсиздигин көрсөтүү боюнча мындай күнүгө кайсы бир экзамен сыяктуу болуп атат да. Менин оюмча бул биринчиден өзүбүз сыйлабагандык, анан өзүбүздү кандайдыр бир жалпы мамлекеттик бийлик, ошолор ичинде мыйзам чыгаруучу бутак, менин оюмча бул маселелерди өзүбүздүн мамлекетибиздин авторитетине шек келтирип атабыз деген ойдомун. Бул жерге келатканда кыскача баяндама берейин деп, атайын Эдил Жолдубаевич келиптир. Арзы монусун айтып алайын деп сүйүнүп келгем да. Анан тилек каршы бүгүнкү азыркы жообуңузду угуп алып, кичине шагымсынып калды. Мен дагы коллегаларымды жактап айтып кетейин. Бул жерде сизден биз дагы жетекчи болуп иштегенбиз, биз дагы өкмөттө иштегенбиз, аткаруу бийликте. Анан ар бир кол астында иштеген кызматкер ошол өзүңдүн жетекчисин көрүп, ошого жараша кадам кылат да. Анан бул жерге туруп алып жанан кагып силкпе, жоңуздар жок болсо жөн эле кагаз жүзүндө берип кой деген Эдил Жолдубаевич, бул өтө туура эмес көрүнүш. Биринчиден, сиз комментарий бербей эле коюңуз, жөн эле мындай калыстык жөнүндө айтып коеюн. Ойдо да жок болчу, мен атайын сүйүнүп келгем, сиз келдиңиз деп. Экинчиден, бул жерде канчалаган кызматкерлер отурат, бул сиздерди карап турушат. Андай эле кагаз жүзүндө өтө турган болсо, кандай баарыбыз бияка чогулуп эмне кереги бар? Сиз анда кагаз жүзүндө жөнөтүп койгула, өзүңөр кабыл алып койгула мыйзамдарды. Эдил Жолдубаевич, угуп койсоңуз, мен сизге мындай иниңиз катары деп айтайын, мейли. Мындай адам катары, коллега катары сизге мындай калк сөзүм айтып атам. Качан гана келбеңиз, ушинтип бир туура эмес бир жагдайды жаратып алып кетип каласыз да. Качан эле биздин депутаттар сиздерге каршы кылды эле? Канчалаган мыйзамдар кабылданып атат? Аны бизге милдет кылып атасызбы? Мыйзам комментарийдин кереги жок. Эдил Жолдубаевич, мен микрофондо турам, микрофонуңузду өчүрүп коюңуз. Урматтуу төраға, өчүрүп коюңуз да кезек менен сөз бериңиз. Биякта отуруп алып полемика кылгыдай, Эдил Жолдубаевич, кичине урмат сыйды деген билиңиз. Унчукпаган такыр келген сайын кагып силкесиз. Сиз кагып силкип атасыз биякта. Сиз дегенден башка бизден кандай жаман сөз чыгып атат? Кичине мындай өзүңүз этеңиз жыйып, эл менен болуңуз чогуу.